Курманжан датка ким болгон? Ал Алайдын ханышасы. 19-кылымда 10 миңден ашык аскерди башкарган, чоң саясий салмагы бар лидер болгон. Элин согуштан сактап калуу үчүн оор, бирок акылдуу чечимдерди кабыл алган. Анын өмүрлүк жолдошу Алымбек датка Кокон хандыгындагы эң таасирдүү инсандардын бири болгон. Алымбек бул дүйнөдөн өткөн соң Курманжан датканын ордун басып, жетекчи болуп дайындалган. Аны Кокон хандыгы жана Бухара эмири расмий таанып, кийинчерээк Россия империясы да анын бийлигин тааныган. Ал тургай ага полковник деген наам ыйгарылган. Уулунун өмүрүн сактап калууга мүмкүн болсо да, ал элдин келечеги үчүн энелик жүрөгүнө каршы чыгып, анын жазасына макул болгон. Бул кайраттын, элге берилгендиктин символу. Кыргыз маданиятында аял затына терең урмат көрсөтүлгөн. Аял акылдын, куттун, сабырдын символу катары бааланган. Буга далил 50 сомдук акчадагы Курманжан датканын элеси.